Үйдө выпечка заказ кылып иштейм. Жасап жатып, ар бир порцияга 5-7 граммдан камырды көбүрөөк кошуп коем. Как садака деп. Менин садакам өтө ошондо. Машалла, өтпөй анан эмне? Өтө жакшы. Киши көбүрөөк кылат экен да. Туурабы? Азыр наоборот, караңыздар, таразадан, ушундай нерселерден алдаган өтө чоң күнөө. Буну Куранда айтат, "Вайлул лил мутаффифин" дейт. Ошо кемиткендер бар го, мейли таразадан болсун, мейли бензинден болсун, мейли метраждан болсун, кандай гыны кемиткен болсун. Таразада 1 килограмм эле, ошо 1000 грамм кумшекер бериш керек эле 999 кылып койду да. 1 грамм ашыкча бериңиз. Могун кесепети жаман. Көбүнчө мына базарларда картошка, пияз, тияк саткандарга Кудай сактасын, Кудайдан корккула. Аз-маз, кичине ашыгыраак бериңиз, бир тараза туура болсун. Алдабаңыз. Таразанын алдаганы күнөөсү өтө жаман. Өтө жаман бул. Чоң арамга. Алла Таала "Вайлул лил мутаффифин" деген. Бул деген шору курусун. Бактысыз болсун деген каргыш. Жараткандан келатат. Вайл деген бир өрөн бар. Дозоктун бир өрөнү. Дозоктор да ошол жерде пана тилеткен. Айланайын ушу вайлдан сакта деп. Ошого түшөт деген. Сиз мисалы садака бергениңиз өтө жакшы, машалла. Кичине кошуп берип кое бериң.